да өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Абалың. Азыр эмне болуп жатканын силерге айтып берейин. Эмнеге элдин баары бет капчан жүрөт? Азыр көчөдө бир илдет жүрүп жатат. Аны вирус деп аташат. Адамдар жөтөлүп, ооруй башташат. Эгер вируска эч ким тийбей койсо, ал жоголот. Вирус көзгө көрүнбөгөн майда бөлүкчө, аны атайын аспап менен гана көрүшөт. Вирус биздин денебизге кирип кетсе, биз ооруп калабыз. Ооруган киши чүчкүрсө же ал колун тийизген жерге биз дагы жолосок, вирус бизге жугат. Вирус алыс аралыкка жете албайт. Эгер биз мектепте, короодо же досторубузга барбай үйдө отуруп турсак, анда вирус өзү жоголот. Ооба, ата-энелерибиз аярылап ишке же дүкөнгө барып келе алышат. Бирок биз канчалык үйдө көп отурсак, вирус ошончолук тез жоголот. Азыр чоңдор, эже байкелер вирусту тез эле жоготкон дарыны табабыз деп жатышат. Биз аларга жардам бере алабыз. Кантип? Ал үчүн колуңарды самын менен таза жуугула. Ысык суу менен самын вирусту өлтүрөт. Азыр вирус көчөдө учуп жүргөндө биз үйдө китеп окуп, ойноп олтуруп турсак болот. Мына ошентип биз вирусту жоготууга жардам берген баатыр болобуз.